Саламатсыздар, бүгүн мен сиздерди бирөө угуп жатабы же жокпу прослушканы кантип өчүрөт ошону көрсөтүп берем. Анда эмесе биз баштадык. Биринчи текшерсек, прослушканы биз текшере турган болсок, жылдызча 43, жылдызча торчо 43 торчо чалуу кылсак, параллельный вызов, служба подключена дейт, голосовая связь, для голосовой связь. Эгер ушул жерде бир номер болгон болсо, сизди бирөө угуп жаткан болот. Ушу подключена дегенде уже угуп жаткан болушу мүмкүн. Эми бул биринчиден оператор, эгер ылдыйда бир башка какой-то номер болгон болсо, ошол номер сизди угуп жаткан болушу мүмкүн болот. Жана жылдызча торчо 21 торчо чалуу кылсак, ушул жерде эгер сизди кимдир бирөө угуп жаткан болсо, ошонун номери, ушул жерге бир номер жазылып калат. Азыр ушуларды эгер ушул жерде бир номер турган болсо, кантип өчүрөт көрсөтөбүз. Биринчи өчүрө турган код жылдызча торчо 33 торчо чалуу. Запрет сельскохозяйственной вызов служба отключена. Жана жылдызча торчо 62 торчо чалуу. Переадресация вызовов при отсутствии доступа, голосовая связь. И мынтип менде бир номер чыгып калыптыр. Так өчүрөлүчү. Ошондо мен ушул номерди угуп жатабы. Все удаления успешно дейт. Эми кайра 62 кылайынчы. Голосовая связь. Переадресация вызовов и отсутствие доступа. 56 92 35. Endi kontagimda bu номер жок. Кандай номер? Азыр мен бардык коддорду тердим, өчүрө турам. 62 33 тердим. Азыр биз 2 мүнөткө пауза кылабыз жана мен бул номер кайдан чыгып калганын билип, видеону улантабыз достор. Мен бир примерно азыр бир жарым саат болду. Жарым сааттан кийин уже видеону улантып атам. Азыр бул номер мен операторго чалсам, чалуу боюнча мына Ошканыкы өтө проблемалуу, мен да билбедим. Ошол Ошка сайтына кирип, оператор менен байланыштым. О Check It KG деп сайтына кирип, ошол сайт аркылуу байланыштым. Сайт аркылуу байланышып сурасам, бул номер голосовая почта деген номердин кызматы деп мага түшүндүрдү. Эгер ушундай номерлер чыгып калган болсо, сиздер дагы ошол операторго чалып, менде кандай переадресация же болбосо прослушка болгон болсо, сөзсүз түрдө өчүрүңүз десеңиз, оператор өчүрөт. Анан ошол кызматты өчүрүүнү мага кодун жөнөттү. Азыр терип көрөйүн. Жылдызча торчо 700 жок 790 торчо 0 торчо.
ушул кодду терсеңиз өчөт деди. Мен биринчи сиздерге мындай көрсөтөйүн. Жана жылдыз 62 чалуу. Мына ушул номер дагы деле чыгып атат. Мен бул номер дагы сиздерге видео тартып жатып өзүм байкадым. Буга дейр байкаган, терип байкаган эмес элем. Ушундай сиздерге какой-то бир номер уланган болсо, ушинтип өзү чыгып калат достор. Ушуну эгер мына коддордун бири менен дагы өчпөй жаткан болсо, операторго чалсаңыздар, оператор сөзсүз түрдө өчүрүп берет. Эми оператор айткан код менен бул жөн эле кызмат экен, мага эч кандай зыяны жок экен. Өчүрүп койсоңуз код терсеңиз өчөт деп айтты мага. Бул жерде 0 бар. Чалуу. Услуга голосовая почта отключена дейт. Мына. Эми жылдыз 62 торчо. Көрөлчү мына. Көрдүңүздөр, ушундай болуп чыгыш керек да. Ушундай болуп бир номер чыгып калган болсо, сиздерди бирөө угуп жаткан болушу мүмкүн. Ошондон ушинтип текшерип алыңыздар. Эгер ошол мен айткан мына торчо 02 торчо 002 чалуу. Ушул биринчи код өчүрүү жана жылдызча торчо 33 торчо. Бул экинчи код. Ушул эки код менен өчпөсө, достор, ушул эки код менен өчпөсө, сөзсүз түрдө операторго чалыңыз. Ушундай бир номер чыгып калган болсо, операторго чалыш керек. Ошол номер сизди угуп жаткан болушу мүмкүн. Эң ушул коддор менен өчпөсө, операторго чалганыңыз сизге жакшы. Мен азыр ушу операторго чалсам албады, бирок ошо сайт аркылуу байланышып бул номерди өчүрдүм. Мен дагы аябай видео тартып жатып, чындыгында бул номерди көрүп аябай кыжаат болдум. Мүмкүн мени бирөө угуп жатабы деп. Чындыгында угуп жатпаптыр негизи. Бирок мен мына уже текшерип, мындан кийин бейкапар кыжалатчылык жок, мени кимдир бирөө угутабы же укпайтабы деп. Эми мен мындай кыйналбайм, ойлонбойм. Сиздер дагы текшерип, ой жок жүрсөңүздөр жакшы. Анда эмесе биздин каналга катталыңыздар, видео жакса лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламат калыңыздар достор.